Азыркы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет анда СССРдин 50 жылдык атында мамлекеттик университет деп аталчу. 1989 жылы аталган окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетин бүтүргөн 100гө жакын баланын арасынан мыкты окуган, идиректүүлөрүн окумуштуулар кеңешинин чечими менен аспирантурага калтырышкан. Алардын бири Жылдыз Орозобекова болгон. Мен менен да ошол кезде бир жоон топ жаш балдар келди. Тил боюнча, тарых боюнча бул жерде негизи Манас, анан фольклор, акындар поэзиясы деген Манас бөлүмү, акындар поэзиясы деген бөлүм, анан адабият, сын деген бөлүмдөр бар болчу. Бир эле доктор бар болчу фольклор боюнча Кыргызстанда. Кыдырбаева Раиса Зайтовна, академик. Ошентип жаш аспирант Раиса Кыдырбаева, Абдыганы Эркебаев, Камаралы Бобулов, Кеңешбек Асаналиев, Абдыкадыр Сыдыков, Салижан Жигитов, Самар Мукаев өңдүү илимдин алттары эмгектенген жамаатка туш келет. Кыргыз фольклористикасынын теориясынын энеси аталган Раиса Кыдырбаева фольклор боюнча, Манас боюнча өзүнүн алгачкы мектебин түзгөн. Бул илимдеги жаңы ачылыш эле. Мындай чет элдик окумуштуулардын пикири менен Бернштам, Барталь, Жырмуский, Абыезов, Чохон Валиханов, анан Радлов деп жүргөн кыргыздар, баягы Зияш Бектенов, убагында биздин Нанаевдардан кийинки Самар Мусаевдар менен тең тайлашып келген ошо илимдин жаңы багыты болду. Ошол жаңы багыт 89 жылдан эсептеңиз бир 2020 жылга чейин кадрды даярдаганды токтоткон жок. Ошону менен биздин Кыргызстанда өтө сейрек кездешүүчү, манастануучу мындай профессионал мектептин өкүлдөрүнөн бир 10 чактысы чыгарды да. Булар баягы Манасты өмүрү жетпейт бир адамдын Манаска, анткени текст аябай чоң, анан дагы көп, анан дагы фольклористика деген илимдин өзү Кыргызстандагы гуманитардык жааттагы бирден бир эң татаал илимдин тармагы. Илимдин татаал тармагын тандаган аспирант илимге болгон чаңкоосу менен ийне менен кудук казчу өзөр эмгекти талап кылган кандидаттык диссертациясын Манас эпосундагы тулпарлардын көркөм образы жана сыпаттуу ыкмалары деген темада коргогон. Манастагы тулпарлар дегеле тулпардын эң баштапкы мифтик образдары, архаикалык образдары кандай болгон, анан жылкы баласы кыргыз үчүн кандай дегеле ал Манасына ушунчалык көкөлөткөн образдын бири, ошол Манастын көркөм табиятын ачып турган бирден бир күчтүү образдардын бири тулпардын образы. Баатырды баатыр кылганда тулпар деп анан ошонун архаикалык катмарынан могу азыркы тулпардын өзүнүн сыпатына чейинки, туягынан кулагына чейинки табиятын ушул философиялык, культурологиялык, баягы этнографиялык, негизги фольклористикалык, анан ушунун Манас эпосунун поэтикасынан өзүнүн мындай поэтикалык синтаксистин кудуретинде ошол мотивдердин алкагында изилдеп жазганмын. Ал учурда Манас боюнча кандидаттык диссертация коргой турган кеңеш болбогондуктан адабият кеңешине жалгаштырылып корголгон 27 жаштагы илимпоздун алгачкы илимий эмгеги албетте окумуштуулардын мактоосуна арзыган. Бир чети учурдун талабы эле. Ооба, алгачкы болуп мен коргодум фольклор боюнча. Андан кийин кандидаттык диссертациялар абдан көп корголду менден кийин. 2014 жылы дагы докторлук диссертация ачты Абдылдажан Амантурович. Бул болсо ошо илимди өнүктүрүүдөгү Манаска, фольклорго, акындар поэзиясына келем деген адистердин даңгыр жолун ачып берди да. Ошондо да мен биринчи жолу коргодум докторлук. Манас ушунча болуп 2015 жылга чейин Манастын өзүнүн мекенинде, Манастын тилинде кыргызча Манас боюнча докторлук корголгон эмес. Мен айтып өттүм го, академик Раиса Зайтовна Кыдырбаева Ташкенттен коргогон. Менден кийин ушу докторлук диссертациялар тез корголду, Кудай жалгап, баарысы күтүп калган, ушунча суусап калган. Бизге адистер да жок эле ошол кезде. Илимде булар кадр даярдоо дегендин өзү бул мамлекет үчүн чоң интеллектуалдык салым да. Ушул бааланбай келет. Илимге сүңгүп баш отуңуз менен кирип кетиптирсиз. Кимдин таасири болду? Биринчиден ошол мектеп, азыр мен Манас секторуна келип калдым да.
Анан ошол жерде Самар Мусаевич бар экен, Турдубай Абдуракунов бар экен, Райкул Сарыкбеков, Эсеналы Абдулдаевич, Айнакова, Кырбашев деген алыптар бар экен да бул жерде. Анан мен ошолорго келип эле ортосуна түшүп калдым. Анан кийин көпкө чейин түшүнбөй жүрдүм. Булардын тили да башка, сүйлөшүп отурган. Анан булардын ою да башка. Мен үчүн түшүнүксүз бир нерселерди сүйлөшөт. Жанымда эле карап отурам. Анан ошондо баягы агайлардын сүйлөгөн сөзүнөн улам бирөөнүн адабиятын жазса, ошо кишинин атын китебин жазып алам. Бирөөнү ошого мисалы үчүн Жирновский деп айтып койсо, Абыезов айтып койсо, Радловду деп айтып койсо, Валихановду айтып койсо, айтор ушундай чоң Абрамзон тиги бу деген окумушту Бернштейн, Бартольд дегендерди айтып койсо, анан Лорд же болбосо Юнг деп айтып койсо, Вольперт деп айтып койсо, мен ошолорду издеп, баягы фамилиясын жазып алып, анан Ленин китепканасына барып алып издеп, анан бир 50дөй, 60тай китептин тизмесин жазып алып, анан китепканага барып отуруп алып ошолорду издедим. Болочу окумуштуу 3 жыл том-томдоп керектүү китептерди окуду. Эми аалымдардан уккан сөздөрдүн маанисин түшүнүп, фольклордун теориясы деген эмне, анын тарыхы деген эмне колу журуганча конспект жазды. Изилдөөнүн кызыгына баткан Адис кандидаттык диссертациясы боюнча эмгектенип, илимдин даамын татты. Ысык көлдүн Бапа айылын жер деген бугудан чыккан профессор Жылдыз Орозобекованын атасы Калмаш Орозобеков өз учурунда мектептерди ачып, балдарга билим берүүгө 45 жылдык өмүрүн арнаган агартуучу болсо, энеси элдик жомокторду көп билген, көп айткан сөзмөр айыл болуптур. Акка нарыктан субагат дегендей, Жылдыз айымдын манасты илимде изилдеп калышы да тек жеринен эмес. Мен ошондой кишинин кызымын. Анан менин энем өзү Желдең Дархандын кызы, кадимки биздин Карга атанын Сөпөй уулунун өзүнүн тукумунан. 9 бир тууган болгом, ошонун 8-чисимин. Анан менин Улан деген бир иним бар. Чоң атам өзү Кыдыр аке менен кездешип калган киши экен кезинде. Өзү абдан мыкты зергер болгон дешет. Менин өзүмдүн Манаска келип калганымдын башаты ошо кишиден баягы Кыдыр акенин жанында отуруп алып, баягы зергерчилик кылып, баягы бийдин болуштун, жакшылардын, шакек сүйкөлөрүнүн баарын жасайт экен. Анан аяк жасайт экен, жыгаччылык кылган экен, темирчилик, узчулук, алтын, күмүш менен иштеген киши экен. Чойке Алмамбеттин арманын жетип атыр, баянын Каныкейдин жомогун айтып бергенде ошондо мен атам баягы уларды угуп отуруп эле зергер болуунан жаталып калган экен ошонучу. Менин атам жалгыз баласы, анан ошого анан бүт жомогун айтып берет. Анан ошентип менин атам Санжырач эле ошол кишиден калган Алмамбеттин арманы менен Каныкейдин чоң жомогу менен мен бала кезде билип билбей Манаска келеримди билбей чоңойгом. Менин энем аябагандай жомокту, могу Жаңыл мырзанын варианттарын, могу Жаныш Байышты, Курманбекти жөн эле атам экөө аябай жөн эле энем да сөзмөр, атам да сөзмөр киши эле. Алардын астейдил сүйлөгөн сөзүнүн манерасы башка. Алар бир нерсени туюндурганы башка. Ошондой жерден келип анан мен Манаска түшүп болуп калдым. Жылдыз айым Манасты уктабай изилдеп жүргөн жылдары Манастын 1000 жылдык мааракесине даярдыктар жүрүп, араб, латын арабиндеги 90 томдук китептерди, учурунда араб тамгасын, Орхон жазмаларын үйрөткөн Зеби Мусаева эжекесине ыраазы болуп, адискө илимпоздордун жардамы менен окуп, аны кыргыз тилине которуп, ар бир сөзүн түпкү маанисин чечмелеп жазып, Манас боюнча академиялык басма даярдалып, түбөлүктүү илимге ачылыш жасалат. Араб арабинен кол жазманы окуш дегендин өзү чытырман токойдун ичине кирип алып эптеп жол таап ошол экенин окуп бирөөнүн жазып кеткенин окуш дегендин өзүнө чоң билим керек болду. Мына ошол агайларым мени үйрөттү. Көбүнчө ушу Сарыпбеков агай экөөбүз ошо Сагынбайдын китептерин биз арабчага кагазга түшүрүп отурдук да. Анан ошол арабчада эмне болсо, кандай окулса, Мифтаков же Ибрайым Абдурахманов кандай жазса, ошол экини түшүндүрүп, анан дагы кыргыздарга түшүндүрүп, араб арабин билбеген кыргыздарга түп нуска деген эмне экендигин анан түшүндүрмөсүн жазып жүрүп отурдук. Мунун ички алфавитин жасадык, муга түшүнүксүз сөздөрдү жасадык, ошол катчы жазып кеткен сөздөрдү жасадык. Айтор биз ушул академиялык басманы даярдаганча мындай өтө көп тозоктоо ишти
бүтүрдүк. Кыргызча жазып отурдук. Биз ага комментарий берип жазып отурдук. Бул чыныгы эмгек эле. Текстологиялык анализ жүрдү бул жерде, илимий анализ жүрдү, бул жерде диалектилик анализ жүрдү бул жерде. Анан ооз-эки тил менен жазма тилдин айырмасы жөнүндө анализ, комментарийлер жүрдү. Мына бул эмгек азыр бизде көптөр сурай берет. Сен илимге эмне жаңылык кылып атасың я депчи. Жаңылыгы ушул. Бул ушул Манас, ушул Тил Адабият институтунун кыргызга түгөнбөгөн кудугун жасап берген институттун адистери ошолор. Мына ошол илим убагында ошол ачылышты эч ким даң салып, ой ушул ачылыш экен, ой бул чоң илимге жол ачыптыр дегенди баалабаган үчүн азыр силер илимде эмне кылып койдуңар деген жеңил желпи суроолордун, баягы окумуштуулардын эмгегине ыргыткан ташы бул бир таш бараңга алган сыяктуу мындай элести калтырып атат. Өзүнүн тууп, чоңойтуп, өстүрүп, бапестеп, окутуп койгон баласы сен түшүнбөй атасың деп эйин атасына айткан сөз кече биздин парламентке жаңы министрлик дайындалып жаткан кезде дал ушундай суроо болду. Эмне ачылышты билесиң? Буларды текшериш керек деди. Менимче мен кече ошол парламенттеки болгон сөздү Илимпоз катарында көрүп олтуруп, мындай чын эле каңырыгым түтөдү. Профессордун күйүп ышып айтканда да жөн бар. Биз талап коюудан мурда кайсы бир багыттагы акыл эмгегинин аркасында жаралган илимий ачылыштарды, илимий табалгаларды түшүнүп баалай алабызбы? Мен бардык окумуштууларды айтып аткан жокмун. Биздин окумуштуулардын чыныгы эмгек майданында, саябанында кулпурган кара чачы күмүш болуп калганча, ушу оозундагы 32 тиши түшүп калганча, ушу колумнан калемин түшүрбөй мындай илимдин чордонунда ушул элдин жаманбы жакшыбы Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык илим базасын толтуруп толуктап келген адамдардын башына тийген таш бараңга алгандай эле болду. Мен ушуга капамын. Эгерде биз пайда келтирбесек, эгерде биз илимде гуманитардык жагдайларда пайда келтире албасак, анда дүйнөлүк алкакта сүйлөп жаткан биздин жетекчилердин сөзү эч убакта так болбойт. Тарыхы дагы, тили дагы, маданияты дагы, манасы дагы эч качан так болбойт. Алар илимге гана таянат. Турмушта боло жүргөндөй өйдө төмөн мамилелерге, ар кандай калпсыздыктарга туруштук берип, баарына түтүп илимпоз болуу албетте аял затына жеңил болбостугун профессор Жылдыз Орозубекова жон тери менен сезди. Абдан оор. Мен жолдошуман анан балдарыман эки сөз уктум ушу боюнча. Жолдошум өзү композитор болгон, классик Касымбеков деген. Анан а киши бир жолу таң калды. Ой, сен жата элексиңби деп көрсө таң атып кеткен экен. Анан менин балдарым айтты, мен докторлугумду коргогондон кийин, мама, биз эми канчанчы орунга келдик деп. Өзүмчө аябай жүрөгүм тилинде. Бул илимдин жолу өзүнчө оор. Анан аял киши өзү илим даражасына жетилүү процессин өткөн, андан дагы оор. Анткени конкуренция деген бар, каршылыктар абдан көп болот. Бул илим жолундагы окумуштуунун окумуштуулук вазипага жеткенге чейинки тагдыры. Анан ал ошого калыптандырып жүрүп отуруп анан окумуштуу кылат, эгерде чыдаса. Бирок кээ бирөө бүгүн теманы бекитип, жеңил желпи эртең эле бир жалпы сөздөр менен мындай бир азыркы балдар терең илимге сүңгүп кирбей атканына мен кошулам. Булар азыр интернет деген бар, жасалма интеллект деген балекет чыкты. Бул балекет калпты чындык ойгулатып, өз да оюн кошуп ийет. Мисалы үчүн Каныкейди сурап койсоңуз, Каныкей деген Манастын жолдошу болгон, ал баатыр болгон, ал сулуу болгон, акылдуу болгон дейт дагы, аягында кээде тигинтип, ментип, анан ойлонуп, анан тигинтип деп фантазиясын жазып жиберет. Интеллект ушул. Аны биздин балдар төкпөй, чачпай көчүрүп алат дагы, илимге мындай балдардын тарбияланышы кыйын болуп атат.
Мына ушундай ат көтөргүс эмгек майданында илимдин артынан төшүп, мүдөөсүнө жетип, жаштарды да илимге үндөп, Кыргызстандын эң чоң байлыгы жана утугу илим болорун кулактарына коюп келе жаткан профессор тууралуу кийинки көрсөтүүлөрүбүздө уланмакчы.